саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Санжыра программасын көрүп атасыздар. Мына быйыл президенттин жарлыгы менен Кыргыз элинин чыгаан уулу, саясий жана коомдук ишмер, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүсү дейбизби, Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы белгиленген турат. Азыркы учурда Кыргыздын бардык бурчунда иш-чаралар кызуу жүрүп жаткан учур. Жусуп Абдрахмановдун кыска жана жаркын элеси үчүн анын басып өткөн жолун үзүрлүү ишин тастыктаган тасма дагы тартылып жатат. Өзүңүздөр билесиздер, биз мурун ушул эле студияда белгилүү тарыхчыларды чакырып, Жусуп Абдрахмановдун басып өткөн жолун, жасаган иштерин тарых менен, архивдик материалдар менен далилдеп элге маек бергенбиз. Бүгүн болсо ошол эле маегибизди улантмакчыбыз. Бүгүн биз ушул студияга Жусуп Абдрахмановдун айылдаштары, туугандарын чакырдык эле. Жусуп Абдрахманов жөнүндө маек курмакчыбыз. Мына дегенде тааныштырып кетейин. Шамбетова Замира Ашировна, Жусуп Абдрахмановдун туугандары, жана Санжыра иликтөөчү Алмаз Мукаев. Ошол келген адамдардын баары Жаркынбай айылынын тургундары болуп эсептелет. Менин биринчи суроом ушул болуп атат, Алмаз саган. Биз тарыхчылар менен Москвага кетип, инструктор болуп, иштеп, кайра келгенче чейин далилдедик эле. Азыркы биздин максат айыл ичинде ага туугандар, айылдык кишилер Жусуп Абдрахмановду кандай деп билишкен. Ушул жөнүндө бир сөз кылсак, маек кылсак жакшы болот эле да. Чиркей айылы деп атабыз. Чиркей айылы бул Жусуп Абдрахмановдун чоң аталарыбы? Ушул жөнүндө кыскача айтсаң, Кабадан баштап. Кабага чейин бул Саяк деп атпайбызбы? Байызбекти Саяк деп, анан Саяктын мурунку айтып жүргөн санжырачылар боюнча Ботош, Сарык деген 2 баласы. Анан кийинки оңдоп түзөө кошумчалоо менен тактоолор менен да 4 баласы болуп жүрөт. Мына ошо Байызбектин Сарык деген баласынан жалгыз Каба. Кабанын ак тери, боз тери, эн тери, Куттук Сейит деген балдар, анан Шыкмамат деген кичүү баласынын 3 баласы болот. Кудаш, Кожош, Култай деген. Анан ошо Кудаштан ылдый карай түссөк, Кудаштын Бөлөкбай деген баласы болгон. Бөлөкбайдан Токтогул, Калматай, Белек 3 бала. Ошо Токтогулдан 2 бала болот экен. Ата күчүк Алыбек дейт. Алыбектен Корунду айылында турган Олжобай чоң Сарыктар, ата күчүктөн биздин айылда Жаркынбаев айылында турган Чиркей Темиржан тукуму. Экөө. Анан Темиржан тукуму азыраак, эми Чиркей болуп эле айтылып жүрөт. Анан Чиркей эли, Чиркей айылы деп коюп жүрүшөт. Бирок бул негизи бул кишинин аты, Чиркей деген. Чиркейдин 4 баласы болот. Үкүтай, Акбай, Арбото, Төлөк деген. Мына ошо Төлөктүн бир балалуу болгондо, Төлөк бир балалуу болгондо кандайдыр бир себептер менен набыт болот да. Күнүнөн өтүп кетет. Бешикте, эмчекте калат. Сөлпү деген бир баласы болот, болгону. Бир балалуу болгон. Анан ошо Сөлпү тайларында чоңоёбу, бир жакта чоңоюп, анан эр жеткенде баягы атасы Төлөктүн бир туугандары Үкүтай, Акбай, Арботолор үйлөндүрүп, бөлүп, үйдү жайлуу кылып, бала чакалуу болот. Анан ошол Сөлпү 2 аял алган экен. Улуу аялынан Өтөгөн, Таштанбек, Татыбек, Манап. Анан экинчи аялдан Арстанбек, Осмонбек, Кенжебай. Мына ушул 7 атанын тукуму биздин айылда жашап турушат. Азыр 250дөн ашык түтүн болуп калышты булар. Ошол кыскача биздин айылдын тарыхы. Экинчи аялда Кенжебай жана Саяпкер Кенжебай дейт. Кенжебай жана Манап, Саяп Арча торунун ээси, жана Айтылуу Кенжебай ошол Сөлпүнүн эң кичүү баласы. Анан ошол улуу баласы Өтөгөн деп элек, бу Сөлпүнүн улуу баласы. Өтөгөндөн 3 бала болот экен. Матай, Жатай, Балпаң деген. Балпаңбы же Балапаң? Балпаңбы? Бул биз уккандан, билгенден эле Балпаң. Анан кийин тарыхчылар ар кандай өзгөрүүлөр, архивден мындай табылып атат. Анан орустар келген жылдары орус падышачылыгында каттоо жүргүзүлгөн экен. Ошондо дагы ушундай жазылып калыптыр деген версиялар болуп атат. Анан биз эл журттан, улуу кишилерден угуп жүргөнүбүз боюнча Балпаң башынан эле. Анан ошол Балпаңдан Өтөгөндүн бир баласы Балпаңдан Абдраман, Раман, Шамбет, Орозобек деген 4 баласы болгон. Мына ошо Абдрамандан Усуп менен Токо эркек балдары. Анан кыздары да болгон экен.
мына Жусупка чейин келдиң, Алмаз. Бирок Санжырада мунун аты Жусуп эмес да, же Абдрахман эмес да. Ушуну тактап бергилечи. Бул мындай экен. Мен аксакалдардан уктум, менин кошунам 102 жашка чыккан чоң ата бар болчу, Кыдыр акени көргөн киши, Абдикерим деген киши. Ой, мунун атасынын аты Абдраман, өзүнүн аты Усуп дечи, У. Анан бул китепке Жусуп, анан Абдрахманов болуп калды. Эки гана там айырма болуп калды. Китепке, коомчулукка кайда болсун ушундай менен кетти ушу менен. Анан орусча Ю деп, Юсуп деп да жазып жүрүшөт. А бирок мунун чыныгы кыргызча аты биздин элде айтылып жүргөн илгеркилердин аты Усуп Абдраман уулу. Жакшы. А Токонун аты болсо Токтоманбет. Токо деп эле айтылып калган ошо бойдон. Ата өзүнүн аты Токтоманбет. Урматтуу замандаштар, ушул жерде мына атайын суроо берип отурам. Анткени бул суроону да мага элдер беришти. Чындыгында эле бул кишинин аты Абдраман. Абдрахман деп орусча жазылып калган экен. Жусуп эмес, Усуп. Усуп Абдраманов болуш керек болчу да. Орусча жазылып калып Жусуп Абдрахманов болуп калган да. Бул элдин суроосу. Мына бул жерден Санжырачы дагы, өзүнүн айылдаштары дагы бул Усуп Абдраман экенин тактап отурушат да. Алмаз Абдрамандын атасы да бий болгон деп угуп жүрөм. Абдраман өзү болуш болгон деп. Бул деген Балпаң дейсиз. Балпаң бий болгон. Ооба, Балпаң бий болгон деп атат да. Булар Байманаптын тукуму турбайбы? Мындай айтканда. Кыскача айтып кетсең. Бул эми бул кишинин атасы Абдраман, анын атасы Балпаң 1897-жылы бий болуп шайланган. Балпаң. Балпаң. Муну архивдик материалдар тастыктап атат да. Ал эми атасы Абдраман болсо 1912-жылы болуш болуп шайланат. Анан ошо болуштун биринчи жардамчысы болуп, иниси Раман шайланган. А биздин айылдын бийи болуп, Татыбек уулу Берикбай деген шайланган экен да, бий болуп. Анан бул кишинин Жусуп Абдрахмановдун эми төрөлгөнү 1900-жылы Садыр акени чакырат экен конокко. Абдраман болушчу. Эми булар баары бири-бирине таанымал, алым берим, чай ичип жүргөн кишилер да. Чакырып, бул киши ажыга кеткен жылы го дейм, жаңылышпасам. Же ошонун камынып атканбы Садыр аке. Чакырып, чай берип, коноктоп, анан жол кире берет экен. Манакей, Садыр аке, ушуну кошумча кылып коюңуз, жолдон чай ичип коюңуз деп тыйынтып берип, анан бата сураган окшойт. Же өзү эле бата бергенби? Анан ошондо Садыр аке бата берген дейт. Оң менен солго таанымал, элдин керегине жараган, элдин жүгүн көтөргөн уулду боломин деп бата тарткан дейт. Кийинки жылы 1901-жылы Усуп төрөлүп атпайбы? Анан 1901-жылы анан кийинки эми ал кезде каттоо жок, минтирке жок, баягы эме архивдик тастыктоолор менен 28-декабрь деп белгиленип калды. 26-28 деп. 28 го менин оюмча. 1901-жылкы. А Токо болсо 1909-жылкы экен. Токо. Токо 9-жылкы экен. Сиз айтып өтсөңүз жеже. Биздин ошо Балпаңдагы ажы болгондо, Балпаң чоң атабызда ажыга барып келген. Барып келгенши? Барып келгем киши. Себеби мен чоң анам айтчу да, атаң барып Балпаң ажы болгон, анан бий манаптын тукумансыңар. Ошо атаңа, энең, аталарыңар кичингей-чаңар деле өтүп кетип, ошо көп билинбей калды. Анын үстүнө Жусуп ата момтип күнөөлүү болуп, кулакка тартылып, ошону менен көп билинбей калдыңар деп ошентип айтчу да чоң анам. Айтсаңыз, Абдрахман дейли, Абдраман деп атабыз, эми тастыктадык да. Бул болуш болуп турганда, бул өзү ооруп каза болдубу же муну кичине атып салдыбы? Болуш болуп турган бул Кытайга барып каза болду го? Бул үркүндөн каза болду. Үркүндөн каза болуп келди бул иши. Үркүндөн, аялы экөөтең. Экөөтең ошол жактан каза болуп, бул Токо ата менен эле Жусуп ата келет да. Биздин менин атам менен эле келет. Анан келип Жусуп атанын историясы бар да, келип Караколго неме жылкычы болуп, атчы болуп орношуп, ошол жерден анан жанагы киши жактырып, Бычков немеге Вернийга, Алматыга окко жиберип турбайбы? Алмаз мына 1901-жылы 28-декабрда төрөлүп атат Байманаптын үй-бүлөсүндө. Кийин бул сабатсыздыгын жанагы биринчи молдодон окуду деп атасыңар. Анда Сазанов деген окуду да. Ошол жөнүндө бир сөз кылсаң. Бул Атамкул деп коет азыр бизде. Ошол коктун аталышы да. Атамкул деле ошол өтөгөн тукумунан чыккан бир киши. Бул деле колунда бар элге алымдуу киши болгон. Бирок ошол Абдраман болуштар
баары эле ошол коктуда турушкан да, жакын. Ал Абдыраман болуштун конушун деле билем мен. Анан ошол жерден ылдыйраак бир 200-300 метрдей бала окуткан жер бар экен, молдо. Илгери ылайдан чампалап салган мындай бир бөлмө сыяктуу, медресе деп коебу, намазкана деп коебу ошондой. Анан баягы 11-жылы жер тирегенде кыйрап жок болуптур. Мына ошол жерге атасы болуш болуп бул алдыга көз карашы түз, билимди түшүнгөн киши болгон үчүн адегенде молдого берген бул кинди. Жусуп атаны молдого берип, ошол кезде Өмүралы, Асан Кожо, анан Кулназар деген молдолор болгон экен да. Анан мен мындай ойлоп отурсам, бул Өмүралы менен Асан Кожодон окуду. Кулназар 10-11 жылдары келет. Буну Караколдон Субанбай алып келген дейт бул Кулназар молдо. Биздин бала депчи. Ошол молдо салаттан атасы. Анан ушул Өмүралы, анан Асан Кожо деген молдодон бул арабча окуп, молдонун окуусун окуп, 1 жыл окуй, 2 жыл окуй, ошо кат сабатын жойгон да. Андан кийин анан мурунку Сазановго, азыркы Ананьево айылы. Мунун илгерки кыргызча аты Сасыкбулак деп коюшту экен. Мына ошол жерге орустар келип отурукташып, бул түзөң экен, жердин кыртышы жакшы экен, суу түз келет экен деп ыңгайлуу ошол жерге орустар отурукташып, анан ошол жерде мектеп уюшулган экен. Падышалык Россиянын буйругу менен да, ошол кезде бийлик жүргүзүп турду да, орус түзөм мектеби деп коет. Мына ошол жерден билим алат 4 жыл. Эгер жаңылышпасам 4 жыл билим алат. Ошол жактан билим алып, анан кийин Караколдон окуп аткан кезинде үркүн болуп анан окуусун бүтпөй калат да. Ушундай болуш керек эле. Туура. Бүтпөй болуш керек. Мен жаңылышпасам. Бүтпөй калат. Анан кетип атат. Анан үркүнгө кетип атат. Бүтпөй калып, Караколдон да ошол гимназия деп коебу, орусча айтканда. Бүтпөй калып үркүн болду. Ошол жактан окуп атканда, анан ошол жактан бүтпөй калып, үркүн башталып кетип, үркүнгө кетип, булар Каркыр аркылуу качкан го. Каркыр аркылуу качып, анан ошондо энеси айткан дейт. Усуп токону көтөрүп жашынып качып келатат орустар деп. Анан токону аркасына көтөрүп арчаны аралап кирип кетип жашынып калган экен булар. Анан бир айтымда атасын энесин тең деп айтат. Бир айтымда энеси де дейт. Ооба, энеси анан. Орустар кылычтап өлтүргөнүн өз көзү менен көргөн экен. Андан аранан эл менен Кытайга кетип, бул киши эми үркүндөн келгенден кийин аскер гарнизонунда атчы болуп иштеп турганда, эми ушул жерден бир кызык суроо туулат да өзүнөн өзү. Суроо деп койсок да болобу. Бычков деген орус офицери муну жол көрсөтүп, ошол ээрчитип Алматыга алып кетип атат. Губерния шаарына. Эми ошол жерден Алматыга алып барып же Ак падышанын аскерине коштубу, же андан чыгып өзү эле Кызыл армиянын катарына кошулдубу, эми аны тарыхчылар айтсын. Бирок ошол Бычковдун аты айтылат. Так ошол Бычков Тоңдон биздин айыл, биздин Чиркей эли бир Көксай деген айыл бар эмеспи Тоңдо теске. Ошонун бир коктусуна отуруп тынч экен дегенде, ошол жерден Бычковдун отряды кырган элди, биздин айылды. Кырып анан аман калганы калып, өлгөн өлүп, анан так ошол Бычковдун Ивановго жазган рапорту, ошол именно ошол Тоңдогу Чиркей элин кырган рапорту менин колумда турат үйдө. Жазган, архивден табылган. Анан ошол Бычков алып кетип атпайбы? Мунун билимин, мунун орусча сүйлөгөнүн, тыңдыгын байкап туруп, ал кезде 18-жылы Совет өкмөтү келе элек да. Келе элек Совет өкмөтү 20-жылдан кийин баштап, келе баштап, анан 30-жылдарда колхоз уюшулуп атпайбы? Анан Алматыга алып кетип, анан ошол жактан балким ал орус армиянын катарына өткөздү. Андан ары же Кызыл армиянын катарына өзү өттү, анан эми тарыхчылардын иши болсун. Жусуп Абдрахманов мына барды, ал эми Москвада биз өткөндө тарыхчылар менен аны айттык эле, аны кайталап да кереги жок деп ойлойм өтө. Бул суроо мындай да сизге. Жусуп Абдрахманов кыргыз эли үчүн жанын үрүп катуу иштеди. Ошол жалаң ушу жаштар окуса экен, билим алса экен, билимдүү болсо экен деп бир ой тилеги болчу да. Окутту ушу кыргыз балдарын. Эми бул Жусуп атабыз кыргыз элин ааламга таанытты да. Жусуп атам бул менин атамды, өзүмдүн атам Ашырды Ананьеводан ошо өзү окуган Байсорундан орус класста окутуптур да, сен билимдүү болгон, азыр ушул жалаң орустардын немесине кетип атабыз деп окутуп,
ошол бүткөндөн кийин анан 30 канчанчы жылдары бул эми чоң энемдин айткышы боюнча да анан кийин высший партийный школго жибериптир. Ошо высший партийный школдо окуп атканда 36-37 жылы Жусуп атамды кармап келбеди. Ошондо менин атамды да алып келиптир да, бул контурдун эмеси деп аны алып келип, неметкенде экөөнүн фамилиясы Жусуп атам Абдрахманов болуп, менин атам Шамбетов болуп, ошондон анан менин атамды кайра кетириптир да. Анан мунун намыс күйүн ушу эл үчүн, бир туугандар үчүн эле эмес, эл үчүн күйгөндүгү бул ошо кетип атканда да айтыптыр да, окуңду бүт, сен азыр деген могу билим керек болуп атат, ошону бүтүрүшүң керек деп ошентип кеткен экен да. Эми кайсы убакта иши бир моментте алып айтса керек. Ооба да. Ошону окутуп бүтүп, анан атам партийный жумуштарда иштеп калыптыр. Алмаз, ушуну бир тастыктап койсоңор. Биз айтып атабыз, мына чиркей айылы деп видеодо көрүп атпайбызбы? Бул жөн эле бир эгин айдаган тала. Жаркынбай айылы качан пайда болду? Чиркей айылы качан баягы уюшулган? Негизи чиркей айылы качан уюшулуп, анан качан жоюлду? Бул мындай экен, чиркей деген бул кишинин аты болуп атпайбы? Андан тараган тукумдардын баары ошол айылда жашап турган үчүн биздин элдин атын кыргызча санжырага такап айтканда чиркей эли дейт. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби? Бул корумдулук Олжобай чоң шарык туугандар менен агин балдарыбыз, жакын туугандарыбыз. Мына ушулар болуп, мурун Жетөгүздүн шалбасында турган экен булар. Ошо жакта экен жайгашып отурупташкан кезде. Анан Ормон өлгөндөн кийин 1854-жылы Ормон өлгөндөн кийин баягы Бугу Сарбагыштын чатагы тынчыгандан кийин Нурдөөлөт Жоруп уулу бакачы. Бияктын баары эң калды эли саяктар. Ушул жакта ээлеп калат. Жайы салкын, кышы жылуу болот. Малга ыңгайлуу, жашоого ыңгайлуу, шарты жеңил болот деп Шык Маматтын тукумун ушул жака жыйнаган экен. Ошол киши баштап, анан ал аягына тилегине жетпей каза болуп калат 1875-жылдан аягын Садыр эке улайт. Эми мен сөздүн токой дережелерин айтсам, а дегенде Калматай Олжобайлар кетет, көчүп. Калматай Тамгада экен, Темировка айылында турганда. Олжобайлар ошо шалбада чиркейге жакын. Алар Чырпыкта айылы бар эмесми? Ошонун жогору жактагы Коктун оозунда Кабырга деген жерге келип отурушуптур. Анан Олжобай менен чиркейди ушу Бөлөкбай тукумдарынын көбүнчө негизинен Булан менен Кенжебай билип турган экен. Булан бий болгон экен, Кенжебай бий болбоптур. Ошо билер маанада кыскасы. Ошентип анан а дегенде алар кетип, андан кийин 1875-80 жылдар аралыгында көчүп ушул жака ак чийди көздөп жүрүп, Кенжебай ушул жак. Кенжебай көздөп жүргөндө ошо Кенжебайдын буйругу менен ошонун баштоосу менен келип биздин айыл ушу отурукташа баштаган. Чиркей эли. Чиркей эли. Эли болгондон кийин анан чиркей айылы деп айтылып жүрдү да. Жанагы айдоо ошол жана чиркей айылы турбайбы? Ошол айылы ошо ак чийден бери карай могу Каралдөбөгө чейин чоюлуп келет. Анан 1875-80 жылдар аралыгында көчүп келген да. Анан мен аны тарыхый демде архивдик материалдар тастыктаган өңдүү да. Себеби 1882-жылы болуштуктун шайлоосу болуп, Ырысменде уулу Кангелди болуш болуп, анын биринчи жардамчысы Осмонбек уулу Алагуш болуп атат. Ал дагы ошо биздин чиркейден биринчи жардамчысы. Демек, ал киши Жетөгүздө жүрүп бияка болуштун жардамчысы болбойт эле. Демек, келген ошо жылдары. Мына ошондон баштап чиркей айылы, чиркей эли болуп айтылып жүрүп, анан кийин колхоздоштур болгондо ийгилик айылы болот. Ага чейин эле болобу, иши кылып баш ийгилик айылы. Ийгилик деп. Анан Жаркынбай, андан кийин Таштак болот. Таштак дегенин себеби биздин айылдын күнбатыш жагы көбүнчө таштуу жер келет да. Анан ошого жараша Таштак деп жердин аты айтылган. Андан кийин орусчалап которулуп Таштак Каменка болду. Коммуна колхоз. Ал колхоздун аты. Айылдын аты Каменка болду да эже. Эстеңизчи? Анан кийин 75-жылы болобу Жаркынбаев айылы болуп. 75-жылы эстелик ачылат биздин айылга. Улуу ата мекендик согушка арналган эстелик ачылып, ошол баатыр киши болгон биздин айылда. Улуу ата мекендик согуштун баары. Казак Жаркынбаев атынан анан Жаркынбаев айылы болуп ошол жылдары которулду. Эми жана биз айдоону көрсөтүп атпайсыңбы? Ошол жерде школа да болду эле? Ал жерде эме кимдин? Молдонун окуткан жери болду. Ошо баягы молдонун окуткан жери. Мындай бир бөлмө болсо керек, кичине бир бөлмөңдүү. Биз ошондо тартып койдук эле да, ошо айтканыңыз. Жок, ал жер түзөлүп бүттү. Ооба. Түзөлүп, уже билинбей калды. Мына эжеке сиз ошо
Абдыраман туугандары болосуз. Айтып кетсеңиз. Бул Абдыраман, бул Өтөгөндүн уулу Абдыраман, Шамбет, Ыраман, анан кийин Орозбек болгон да. Ошонун Шамбеттин Ашыр деген баласынын кызымын мен. Ошо бул Жусуп атабыз абдан намыскөй, эл үчүн, жер үчүн күйгөн киши болчу да. Ошондон мен чоң энем айтканы боюнча айтып берейин. Айтып бериңиз. Чоң энем айтат, ошо биздин Абдыраман чоң атабыз аябай бийманап тукум болгон экен да өзү. Ошонусуна карабай элге дагы жумшак мамиле жасачу экен да. Жусуп атамдын Токо деген иниси болгон. Жалгыз эле Токойго келбедиби? Токонун өз аты ким дедиң? Токтомамбет. Токтомамбет. Токо деп айтылат да. Келбедиби? Кийин мунун тың чыкканын билгенден кийин муну Москвага алып кетти. Инструктор болуп кетип, ошол жерден өзүн көрсөтүп, келип анан 1927 жылы 26 жашында Кыргыз АССРнын эл комиссияларынын төрагасы болуп келди. Мына ушул учурда Жусуп Абдрахманов деген эң биринчи көздөгөн максаты Кыргыз элинин баягы экономикасын дейбизби, өнөр жайын дейбизби, баягы билимин, маданиятына өтө чоң салым кошту да. Бул Сталинге 3 жолу кат жазды. Анткени кат жазган себеби бул Сталин менен да бир кайшашкан киши да. Коркпогон баягы өрт киши экен да. Ушу чындык үчүн атаандаш үчүн Сталинге жакпай калганына ошо бирден бир ошол деп ойлойм да. Бул 3 жолу кат жазды. Анткени партиядагы ишмерлердин жакшы ишти билбегендиги Кыргыз элине баягы бир аз мүчүлүштүк келтирип атат деп жазгандары бар да. Анан 30-жылы ачарчылык болуп, казактардан билесиңер, жанагы коңур бөрүк, кызыл бөрүктүн урпактары да бияка качып келди, канчалаган миңдеген казактар келди. Ошол ачарчылыкты көрүп, алдын ала сезген Жусуп Абдрахманов госплан дейбизби, ушундай буудайдын өткөрүү планын аткарбай койбоду. Ал билип туруп эле аткарган жок. Анткени элим ачарчылыкта калбасын деп, өзүнүн кет башын баягы өлүмгө сайып туруп гана алып калды. Бул өтө чоң бир эрдик да, мындай ойлоп көрсөң. Эл үчүн өзүнүн башын сайды да. Сталин мындай эч качан кечирген эмес. Госпландан аткарбай калды деген болгон эмес да. Мына ошону атайын эле Жусуп Абдрахманов аткарбай койбоду. Эл да маны алып калайын деди да. Мына ушул жерден ал жаман көрүнүп калды да. Эми мына мен өзүм айтып койдум. Жусуп Абдрахманов айылга келчү беле? Келчи да, жана келип менин энем айтып калчу да, жалаң атаңды иштеп алып бууреки түпкө барып орусча сүйлөп, орусча чогулуш кылып келген депчи. Анан ошо элге көп эле айылдарга деле барып кыдырып чогулуш кылчу экен да. Анан көпчүлүгүн ушу билимге тартып, мындай эмгекчиликке тартып, ушинтип эл үчүн деп көп күйгөн киши экен. Ошону мен чоң энем көп айтчу, аябай намыскөй, ата тукумуң баары бийманаттын эмеси, алар эрте өлүп калбадыбы, мына силер кичинекей болуп калдыңар деп ошентип көп айтчу чоң энем. Айылга 1930-жылдан 33-жылдар аралык экен да, жылын так айта албай атам, могу деп. Мен кошуна Абдыкерим деген чоң атадан уккам, ал киши 1910-жылкы киши болчу. Бул Жусупту да көргөн, Токону да көргөн, башкаларды да көргөн киши да. Анан ошол азыркы биздин айыл өкмөтү турган тушко, ошол тушка чогулуш жасады дейт келип. Жапалдаш бойлуураак келген, бети тегерек кара тору жигит дейт. Шинель, узун шинель кийген. Көзүнө киши карай албайт дейт. Көзү куш дейт ушундай. Анан чачын артка тараган жигит экен дейт. Анан келип эл журт быйыл буудай төгүлбөйт, төкпөгүлө буудайды. Кыштата катык кылгыла, жазында үрөң кылгыла деп аны айтып, анан Кочкордо бөөй туугандар бар. Бир топ. Ошол бөөй туугандарды көчүрүп келип ушул жерге жайгаштырабыз дептир. 40-бы, 50-бы ушундай араба дайындатып, ошол ишке киргизип атам. Ошол ишти аткарам, ошол алдыга коюлуп турган максат. Бөөй туугандардын баары бир жерде болсун, ошол жерге көчүрүп келебиз деп айткан сөзү кулагымда калып бирде. Ошол киши айтты. Башка да сөздөр айтса керек, эми эсинде калганын айтты да ал киши. Ошол менен кетет. Араба менен кетеби, машина менен кетеби анысы айтылбайт. Анан жолмо-жол, муну Үсөбаев Сагын деген киши айтып берген мага, атам айткан деп. Жолмо-жол ошол эгинди жүктөп алып араба менен да, анда транспорт болгон араба. Бараткан арабанын баарын артка кайтарган дейт. Алар Быстровкага төкчү, же Токмокко төкчү, ушуга төккөн экен. Бүт артка кайтарган дейт.
Эми бул жерден бул өзүнүн камаларын, атыларын билип туруп, өзүнүн башын сайып өлүмгө, анан элди аман алып калып атпайбы? Эми бул ушул эле эмгек үчүн ар бир кыргыз жараны биз бул кишиге карызбыз деп ойлойм. Туура айтасың. Бул жанагы 1930-жылда эми планды ушул билип туруп эле ким аткарбай койду да. Анан жанагы 33-жылга чейин деп атпайсыңбы? Ошо мен ойлойм, ушу 33-жылдан кийин айылга барышы мүмкүн. Анткени 33-жылы муну жумуштан алды, анан партиядан алып таштады. Ошол буудайды төкпөгөн үчүн. Ооба, ошол. Анда 33-жылга чейин келди, бул. Ооба. Ошо ойлойм да ошол аралыкта. Ошондой болуш керек. Себеби жана менин атам да 36 ошол жылдары окутуптур да. Анан кийин бул жерде айтып койчу нерсе, мен билгенден бул Сталинге 4 эле киши, мен билгенден бетке айтканда 4 киши болгон. Ошонун бири Жусуп Абдрахман. Бая мен айтпадымбы, швед деген генерал Сталин менен катуу кармашкан. Смотри, Коба, получишь деген айткан бирден бир ошо швед болгон да. А швед аягында атып салбадыбы. Горькийди билесиңер. Орджоникидзе кандай айтты эле. Баягы партиялык сөгүш берген Жусуп Абдрахманов болбодубу. Мына ошонун баарын Сталин эске алып калып, кандай гана кылбады баягы адам. Асы жана эгин төкпөй койсо. Ооба, эгин төкпөй. 5 мүнөт кечиктиңиз деп айтканда. Ошо. Бетин айтканда. Ошондо бир Жусуп Абдрахманов айтканда, биздин чыган кыргыз уулубуз ошону айтканда кандай сыймыктанасың, кандай кишилерге катуу бетке айткан. Өрт экени көрүнүп турат да. Сен туура айттың. Ал Сталинди жакшы билген. Бирок ошого карабастан ачарчылык болгонун сезип туруп, жана буудайды төкпөй, элибизди аман алып калды. Казак элин да аман алып калды. Мына бул абдан чоң бир мындай баалоого, даңктоого татык деп ойлойм. Муну дагы кошумчалап койсом, жана айтпадымбы жогоруда биздин айылдын уюшулганын, анан Жаркынбаев болуп аталганы, ошол биздин айылдагы мектептин аты Маматов Казакбек атындагы мектеп. Мына ошо Маматов Казакбек агай 14-жылкы киши болчу. Бул киши биздин айылда мектепти уюштурган ушул киши го дейм. 30-34-жылдары уюштурган киши. Анан бул Маматтын кызыл жоргосу деген болгон экен. Ошол кызыл жоргону минип энеси барат да, Караколго кетет бул киши жөө окуганы. Мугалимдин окуусун. Учительский бир окууга. Анан энеси барып куржун бериптир. Куржунга бир талкан, бир карында май бирдеме. Анан ошону көтөрүп алып, жөө жалаңдап, бир арабага жабышып, кайра жөө басып отуруп, ошо бияка борборго келгенде, ошондо Жусуп Абдрахманов тосуп алыптыр. Жусуп Абдрахманов келип, "Ай, сен Казакбексиң?" "Ооба." "Эми давай жакшы окугун. Жакшы окугун. Сенден мыкты мугалим чыгат. Сенден мыкты кызматкер чыгат. Жакшы окугун, уктуңбу?" дептир. Колунан кармаптыр. "Уктум" деп. Анан ошол киши айтат да, могу ачарчылыктан чыгып атпайбы бул сөз. Ошол кишинин өз оозунан уктум. Кечинде машина менен чыгат дейт атайын. Ушу Фрунзенин, Бишкектин көчөлөрүн кыдырып, өлүк жыйнайт дейт. Өлүп жаткан казактар булуң бушта. Өлүк жыйнайт дейт. Анан мен ойлойм, ошо казактардын тентип, телмирип, самсып келип, ачкадан өлүп аткан, кебете кешпидин акыбалын билип туруп, анан эгинди төккөн жок. А дегенде көрдү бул киши казактын эмне болуп атканын. Өзүнө, в общем, баарын доказать этип туруп анан чыкчы турбайбы? Анан дагы бир кичинекей кошумча, жана мен айтып атпаймынбы, ошо чоң атанын жанында отуруп көп маалымат алып, көп нерсе уктум илгерки Абдыкерим чоң атадан. Ошол жылдарда анда мурункулары болуш керек да. Эгин төгөбүз дейт. Араба менен кеттик дейт. Григорьевкага бир конобуз дейт. Балыкчыга конобуз дейт. Боомдун ичине 2 конобуз дейт. Токмокко конобуз дейт. Ошентип отуруп араба менен 15 күндө эмеге келебиз дейт. Шаарга келебиз дейт. Алы, Турдакмат, мен, Шамыркан, ушул кишилер менен дейт. Мен аларды көрүп калдым, ал кишилерди. Анан базарга барабыз дейт, эме кылганы. Бирдеме сатып жейли, жарым ичели, боз ичели деп базарга барсак, алып атсаң колуңан жулуп кетет дейт казактар. Ачка. Анын колунан кубалап жете албайсың дейт. Ал колунан кайра алганча сугуну ийет дейт байкуштар. Анан кийин ушундай тизилип отурат дейт. Кундуз тебетей кийген, күмүш сөлкөбай шуруларды тагынган суп-сулуу казактын кыздары. Мурдунда чымынды айдай албайт дейт, ачкасынан. Кайра келатсак өлүп жатат дейт. Мына ушул тагдыр кыргызды күтүп турган. Эгерде Жусуп ата болбогондо, балким мындан оор акыбалга кабылат белек, балким кыргыз эли калбай калат белек. Эми бул өзүнчө башка маселе. Урматтуу замандаштар, мына ошол 33-жылы бул кишини жумуштан дагы партиядан да алгандан кийин
37 жыл камалат го. Муну баягы улутчул социал Трамп партиясынын негиздөөчүсү деп жалган жала менен камаган да. Аны өзүңөр деле билесиңер, мен айтып атам. Бирок абакта жатканда дагы Усуп Абдыраман мойын албаптыр. Такыр мойын албай койгон далилдеп туруп алган да. Жанагы биз айтып атпайбызбы, жанагы тергөөчүгө барып чыгып бараткан үстөл менен чапкан, аны атып салды деп атат. Кээде бир ой кетет да. Ушагы орустар далилдей албай коюп эле, ушуну мындай бир кине коюп атат да, ушинте коюп аны кылмышка кошуп туруп. Ушинте айлес атып салдык дегенде. Бул да болсо баягы далилдей алган жок да, мунун Трамп партиясынын негиздөөчүсү экенин. Ал үстүнө да буларда кине койгону, булар Совет өкмөтүн кыргыздар талкалап, өзүнчө мамлекет курган атат. Ошонун жетекчиси деп Юсуп Абдырамановду катуу күнөө койгон. Ошондон да Сталин мындайларды кечирген эмес. Аягы аянычты бүтпөдүбү. Мына азыр барып айылдан келип Атабейитке барып Куран окутуп келдиңер. Кантке менен баягы тууганчылык деген бар экен да. Эми мен бир сурайын дегеним, бул адамдан тукум калдыбы? Бул адамдан 2 эркек 3 кыз бар болчу да. Алыбек Анвар деген баласы болчу. Анвар дагы ошо оорудан каза болду. Алыбек ата кийин эле филармонияда иштеп жүрүп ошондон каза болду. Айдеже, Райже, Ленин эже деген болгон да. Айдеже Алматыга чыккан күйөөсү Брежневтер менен мындай ымалада болуп генерал болчу да. Райже бул Бишкекте эле иштеди. Ленин эже тоже Бишкекте эле жүрдү да. Райжем аябай жакшы эже, бир тууганчыл атасын тарткан кыйын аял болчу да. Жалаң биздин айылдагы Өтөгөн уулунун кыздардын баарын ушул Райжем окутуп бүтүрдү бизди. Андан кийин деле менин неберелерим ошо минимдин балдары ошо Райжемкинде жатып окуп жүрүштү да. Ошо атасын тарткан аябай жакшы тууганчыл, элчил, элим деген аял болчу. Чирке айылына, кийинки Жаркынбай айылы дейбиз. Урпактар барып турчу беле? Барып турчу. Райжем балдарын ээрчип алып 8 баласы барды болчу да. Асан Үсен деген Үсөнү былтыр ковидтен өлүп калды. Такай ошо менин иним Таласбек деген бар болчу, ошолордукуна барып, анан тиги биздикинде бир жумаша жүрүп, анан кийин жана Ак сууда жээндери бар болчу, Жусуп атамдын Бурулкан деген эжеси бар болчу, ошонукуна барчу көбүнчөчү. Ошол жака анан келип, айылдакылардын баары Өтөгөн уулу келсе кадимкидей коноктоп, билип калса чакырып келгиле, биякта тургула, келгиле, мен бармын, мени таштабагыла деп. Көмгөндө ошо биз Өтөгөн уулу көмдүк Райжемди. Алмаз, бул Жаркынбайга эстелик тургузулду да. Тургузулган 91-жылы эле. Кыскача айтсаңар, силерде дагы музей да бар да. Музей курулуп атат жаңы. Курулуп атат. Эстелигин жаңы кайра реставрация кылып оңдошту. Ал бүтүп калды, бүттү. Негизинен бүттү. Президент барып гүл койбодубу? Президент ошо 21-inde келип гүл коюп токтоп өттү. Бул Жусуп атамдын эмгеги эми биздин кыргыз элге бүтпөгөн дастан болуш керек да. Бул кишинин кылган эмгегин эч ким эмес, урпактарыбызга чейин эч ким унутпаш керек. Себеби биздин кыргыз элин кенедей 24 жашында өзүнчө кыргыз мамлекети кылып, эми область кылып оштурса да кийин мамлекети болуп калбады. Айтсаңыздар, ушу балдары атасы жөнүндө эскерип айтчу беле? Эми Райжем көп айтчу да. Атам ушундай болчу. Айдеже Алматыда жүрдү. Райжем аябай көп айтчу, атам ушундай болчу, эл үчүн кетти. Атамды рахмат, өкмөткө дагы актап момтип, өзгөчө 91-жылы эстелигин койбоду. Ошондо аябай ыйлаганда, ушу атамдын эстелигин коюп, ушу бетибиз жарык болуп калды депчи Райжем. Ленин эже менимче Бишкекте жашады. Ленин эже Морики Манас мурунку Белинский көчөдө 2 комнаталы үйдө турду да. Анан Райжем өзүнчө турду. Анан ушу жерден 3 жыл болуп калды, каза болду. Бул Ленин эженин Ленина болуп калгандыгы Жусуп ата камакка алынып атканда эми өзү билди го кайра келбесин. Боюнда бар экен. Гүлбахрам апанын аялынын аты Гүлбахрам да. Казак кызы да. Ооба, анын айылдагылар Гүлүй апа деп коюшкан. Анан эркек төрөсөң дагы Лениндин атына койгун, ылайыктап, кыз төрөсөң дагы ошондой койгун деп. Себеби Владимир Ильич Ленинге
ушул кишинин идеясын, ушул кишинин багытын ушунчалык жактырып сыйлагандык. ооба. Себеби бул киши эми 1920-жылкы да эме? 20-жыл кезиптир. 20-жылга эме жаңылышпасам, комсомолдор үчүнчү съезди ошолдо Москвадан Танаписте Сүйлөшпөдү. Танаписте Ленинге басып келип учурашып, сүйлөшүп, сен кимсиң, мен кыргыз жеринен келдим, ушундай, атың ким, ал бул деп сүйлөшүп, анан кийин Ленин суроо берет экен. Революциянын ишин кайсы тилде алып барып атасыңар дептир. Жок, а дегенде мындай суроо берет. Канча пайыз эл, жергиликтүү эл өз улутуңардан турат? 80% дейби, 90% дейби, ушундай. А орус улуту канча? 5% дейт. Анан кайсы тилде алып барып атасыңар революциянын ишин? Кайсы тилде мындай түшүндүрүү, билим берүү башталды да эми. Ошондо орус тилинде дейт. Силер революциянын ишине силер кылмыш кылып атасыңар. Силер туура эмес кылып атасыңар. Азыр орус тилин эл түшүнбөйт. Өз тилиңе да түшүндүргүлө деп. Ошондой айткан. Анан биз дагы бир чети сыймыктанабыз. Ленин менен сүйлөшкөн бул биринчи кыргыз деп да койсок болобу. Жана мен айтып атканым ошо да. Ленин менен сүйлөшүп, Ленин идеясын, Ленинин баягы бардык пландарын бул туура түшүнүп өткөндө, бирок анын баягы жанындагылар тескери иш кылгандыгы үчүн аларды бул баягы ачык бетке айткан. Ошон үчүн Ленинди сыйлаган үчүн жанагы Өкөн ой топкашып калды да. Ленина деп койгон ошондой да. Иниси Токо жөнүндө бир аз маалыматым бар. Эми мунун аты Токтомамбет деп атпайбызбы? Анан Токо деп жазылып калды китепке да, эстелигинде да Токо деп турат. Мен угушума караганда Госпланды жетектеп турган дейт. Иниси. Бул 29 жашында атылып атпайбы? 29 болобу. 1909-жылы төрөлүп, анан 38-жылы атса 29 жашта болот. Анан Госплан жетектеп туруп, анан бул камакка алынат кыскасы. Камакка алынганда могу чырпыктылык Торайгыр болуштугу деп чыга ошол кезде. Болуш, Максүт, Солтоулу Максүт деген. Ошол экөө чогуу жаткан экен камерага. Булар камакка алынып, анан балыкчынын түрмөсүнө келип, анан бул Бишкектин түрмөсүндө болуп, анан Шертай Субанов деген дагы кошо камакка алынып, анын өкүмү чыкканбы, чыга элекпи, кыскасы булар камерадан жолугат. Камерадан жолугуп, ошондо Максүт өзү болуп толуп турган кезинде далылуу, бойлуу, келбеттүү адам экен. Анан Шертай Субанов мурун тааныган го ал кишини, таанып жүргөн. Таанычу да. Таанып жүрүп, анан киргенде кандайсың Шертай дептир. Тааныбай калып атпайбы? Анан үнүнөн тааныйт. Максүт экенин. Караса териси менен сөөгү алып туруп, ушунчалык азапты жеген. Жанында бир сулуусумак татынакай жигит жатат дейт. Талкаланган, сабалган, ушунчалык азапты көргөн. Ал Токо экен. Анан ошондо Максүт болуштун ошо Шертайга айткан сөзү бар. Сөзү бар экен да, эме деп. Сен көп жашайсың. Аман сен бошоносуң. Биздин айылга ток төбөт. Бул Токонун айылына да ток төбөт. Бизди көрдүк деп саламайт элге. Биз эми болбой калдык. Биздин алары эми биздин жаныбыз эле калды. Калганын баарын алып бүттү бизден дептир. Андан мурунураак Токо кеп кылып аткан экен. Түшүм жаман, түшүм жаман. Жусуп алам бир бала болду го. Түшүм жаман, бир жаман түш көрдүм деп Максүткө айткан экен да. Анан ошондон кийин Шертай Субанов 9 жылга чыгабы өкүм, 8 жылга ушундай калымага чейин бул сүргүндө жүрүп келген экен. Жусуп менен Токо менен Максүт болушту бияктан да атып салыптыр. Азыр бирок каяка атылып, каяка коюлганы азырынча белгисиз. Негизи Токодон ким бар? Токодон Абыл деген агабыз бар болчу да, анын Салават Ринат деген баласы бар. Ринатын кайдан иштейт билбейм, Салаваты Мореки национальныйдын проктологиясында иштейт. Врач. Врач болуп иштейт. Бул карым катнаш барбы? Мен тааныйт да, мындай отношениябыз жок. Мен жана райжем эле балдар менен катышып атат, жаңы. Катышып атат. Келген бизге келип турат, анан бирок өзү бул тоже мындай орусча көнүп калган да. Кезиксек жакшы деп учурашабыз анан мындай. Эми биздин бул кыргыз элинин урпактары көп да. Эми ушу Жусуп атамдай дагы бир ушундай эл үчүн, жер үчүн өсүп келаткан жаштарыбыз бардыр. Мамлекетибиз азыр деле оңолуп келаткан, мына 30 жылдан бери көзүбүз ачылып келатат. Эми ушул урпактарыбыз мындан улап кетет деген үмүтүбүз чоң биздин. Токону айтар эле жана чоң ата.
кошуна чоң ата Абдыкерим чоң ата. Ошо экөө тең курбурак го чоң ата 10 жылкы токо 9 жылкы болуп атпайбы? Ооба, тең курбурак. Эми булар үркүндөн кийинки кезиби, үркүндөн кийинки дейт го. Мышыкча мыйолоп дейт. Кемпирлер туурап аябай күлдүргөн куудул жигит болчу дейт. Шайыр. Токотабы? Токо. Шайыр жигит болчу дейт. Жусупту көп билбейм, Жусупту кийин Жусуп атам аябай серьезный киши экен да. Аябай мындай эл сүрдөнүп турчу экен. Анан Чоң энем ошентип айтчу. Биздин айылдан жана эстерди жазылып турат жанагы Молдагазиев Акимкан, Молдагазиев Акматкан, Серкебаев Нурдин, Жусуп Абдрахманов, анан Абдрахманов Токо. Бешөөнүк турбайбы. Төртөөнүк ар жакта жазылып турат, анан Жусуп Абдрахманов эстерди өзүнчө турат. Эми ошол Молдагазиев Акимкандын баласы Кемел деген аксакал бар. Ошол кишинин өзүн доозон уктум. Ал Акимкандар кийинчерээк кармалган окшойт. Ошо атам кобурап аткан өз кулагым уктум дейт да. Ал да ошо күндөлүк ай. Ал да ошо күндөлүк ай деп ошо күндөлүк аябай кейип кепчип айтып дейт. Себеби күндөлүгүндө өзүнүн жазган жери бар. Мени менен жүргөндө менин жан жолдошумсуң, жаным менен бирге. Менин колуман чыгып башка бирөөнүн колуна тийгенде менин биринчи номурдагы душманымсың деген. Чыкканча душманымсың. Душманымсың деп күндөлүгүн айткан. Эми ошо күндөлүгү НКВдын колуна тийип атпайбы? Ооба. Так именно Өзү көрө билген да. Туура. Өзү жазганы ошо Райжем айтчу да, ошо күндөлүгүн письменно жазгандары да бар экен да, ошо Райжемде сакталып жүрчү, кийин билбейм эмне экенин. Бул кишинин өзгөчөлүгү эми ошол кезде советтик коммунисттик партиянын идеясына аябай фанаттык менен берилип, тура калып кол чаап, лозунгдарды жазып ушинтип атпадыбы? Бул киши ошол тармакта иштеп, жетектеп турса дагы чындыкты чындыктай, кемчиликти кемчиликтей, туура эмес Сталинби деле кимби ошонун баарын көндүлүккө түшүрө берген да. Могу жерден туура эмес кылды, могу жерден туура эмес жаңылып сүйлөдү, могул ишти момундай кылса болмок деп. Мына ошонун баары анан өзүнө келип балта болуп чабылып атпайбы? Мына урматтуу коноктор, Жусуп Абдрахманов жеке саяк элине эмес, бүтүн кыргыз элине эмгеги чоң сиңген адамдардын бири. Муну баарыбыз эле мойнубузга алышыбыз керек. Өз өмүрүн билип туруп, башын сайып туруп, билип туруп иш кылган адам болгон да. Ошонун азабынан мына 38-жылы атылып кетти. Жаш атылып кетти. Мунун кыска болсо дагы жаркын өмүрү баарыбыз үчүн сабак болчудай да. Жусуп Абдрахмановдон да тукум калган экен, лаймалар өсүп өнсүн, ата бабасын дебиз эстеп жүрсүн. Мына бекер сураган жокмун, айылга келип, баягы ата деген бала жүрөк баягы тартат да. Баарыбир туулган жерди. Ошон үчүн сурап атканым ошол. Кыргыз элибиз, жерибиз кайда гана жүрбөйлү баарыбир өз жерибиз, өзүбүз үчүн жерибиз ыйык, топурагыбыз ыйык да. Жусуп Абдрахманов менен абдан сыймыктансаңар болот. Ушу Жусуп Абдрахмановдун биздин агаларыбыз экен, аталарыбыз экен, абдан сыймыктансаңар. Мен бир чети ошол мына ошолордун урпактары экенине кубанып турам да. Ылайым эле ошондой адамдар бизден Кыргызстанда көп чыксын, элибизге чоң салымдарын кошсун деген ойдомун. Рахмат силерге. Мына келип маек куруп бердиңер. Мына Кудай буйрса 2-октябрдагы Жаркынбайда Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык той болот деп коелу, туурабы? Мен ойлойм, андан жакшы баягы уюштуруу эмес, мен жакшы өтөт деп ойлоймун. Рахмат силерге, келгениңерге. Сизге да рахмат эми. Ушуну уюштуруп берген, мына бүгүн 120 жылдык тоюна карата бул ата бейитке келип, ага туугандар, айылдагыларыбыз Куран окуттук. Эми ушуга указ чыгарып берген президентибиз Садыр Жапаровго да чоң рахмат. Уюштуруучу Алмаз Серге, бул жерде Юсубаев Мамбет беле, Мирлан, ушуларга абдан чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды айтабыз. Баарыңарга мен таазим кылам. Жусуп Абдрахмановдун эмгеги аябай эле айтылып атат, тарыхчылар тарабынан, телевизордон берилип атат, китептерге жазылып атат. Биз саясий иштерин көп айткан жокпуз. Биз угуп калган, билип калган нерсесин айттык. Бирок Жусуп Абдрахманов ким болгон деген суроо өзүнчө, бирок эң негизги суроо бул элге эмне кылды эле? Биздин милдет ошо кийинки урпактарга кулагына сиңирип, көкүрөгүнө түйүп берип, билип жүргүлө деп айта жүрсөк, сиздерге ушул программага чакырып, ошол атабыздын мындай бир жолу даңазалап атын чыгарганыңызга рахмат, сиздерге дагы чоң ыраазычылык. Биздин элибиздин атынан да рахмат айтып коебуз сиздерге. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжира программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.